Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн адаттагыдай эле эң жөнөкөй, бирок ошону менен бирге эле даамдуу торттордун бири сүттүү кыз деп аталат, молочная девочка. Келиңиздер чогуу жасайлы. Бизге керектүү азыктар 4 жумуртка, 1 чымчым туз жана 500 мг сгущенка, коюулатылган сүт. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми 250 грамм унга 1 чай кашык разрыхлитель кошуп ээлеп алабыз. Эми 80 грамм жумшак ак майды кошуп дагы бир жолу жакшылап аралаштырып алсак, ошо менен камырыбыз даяр болот. Мына ушундай камыр болот, суюктугу. Эми бул камырды 3 бирдей бөлккө бөлүп алабыз. Ар бири 300 граммдан болду. Камыр бир аз жабышчаак болгондуктан сөзсүз түрдө жакшы пергамент кагазына же болбосо силиконовый коврикке бышырыш керек. Камырды кагаздын бетине бардык жагын тегиз кылып бирдей жайып алабыз. Камыр абдан жука болуп сезилиши мүмкүн, бирок бышканда бир аз көтөрүлөт. Мына ушундай жайып алгандан кийин 180 градуста 8 мүнөттөй бышырып алабыз. Камыр абдан кызарып бышпайт, ошондуктан ашыкча кармабаганга аракет кылып, мына ушинтип бир аз саргайганда эле чыгарып алабыз. Болбосо камыр катып кургап кетет жана сынма болуп калат. Эми ысык кезинде майлыктын бетине жайып кагазыбызды сыйрып алабыз. Жана камыр муздай электе четтерин тегиздеп кесип, экиге бөлүп алабыз. Ошондо тик бурчтуу торт болот. Ал эми кремге 1 литр сүттү ысытабыз. Сүт ысыганча 4 жумуртканы чагып алабыз. 250 грамм кумшекер, 30 грамм крахмал, жүгөрүнүн крахмалын алдым. Жана 30 грамм ун кошулат. Ал эми кремибизге өзгөчө даам берген бул кокостун кабыктары 10 грамм кошуп, жакшылап бардыгын аралаштырып алабыз. Эми ысыган сүттү жумурткабызга бир аздан куюп аралаштырабыз. Аздан куйбасак жумурткабыз тоголуктошуп бышып кетиши мүмкүн. Жумурткалар бир аз көнгөндөн кийин жарымын куйсак болот сүттүн. Кайрадан кастрюлькабызга куюп, отко коюп 10-15 мүнөттөй кайнатып алабыз. Тынбастан аралаштырабыз, түбүнө тартып кетпеш үчүн. Жана кремибиз коюу болгончо кайнатып алабыз. Ысык кезинде торчодон өткөрүп алсак кремди, бир өңчөй назик крем болот. Анча-мынча бүртүкчөлөр болсо, жана кокостун кабыктары сеткада калат. Эми 100 грамм жумшак ак май кошобуз. Крем ысык болбош керек, жылуу болсо болду. Жакшылап аралаштырып алабыз. Ошо менен кремибиз даяр. Муздаганча муздаткычта коюп коебуз. Сөзсүз түрдө бетин салфан менен жаап, кремге тийгизе жабабыз. Эми тортубузду чогулта берсек болот. Мына торту ушинтип чогултуп алгандан кийин четтерине кесип алган ашык токочторду майдалап, ал эми бетине кокостун кабыктарынан себелеп койдум. Абдан даамдуу болот. Жана үстүнө кулпунайды кесип, четтерине коюп койдум. Мына достор, эң эле назик торттордун бири тез да даяр болот. Анткени жасагандан кийин 1-2 саатта эле сиңип
даяр болуп калат. Ошонусу менен абдан жакты. Ал эми сизге жакса, анда лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталыңыздар. Досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан сонун болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.